Саламатсыз урматтуу көрүүчү, бүгүн биз Ош шаарындагы белгилүү Край курулуш компаниясынын кеңсесине келип отурабыз. Бул жер Авиценна көчөсүнүн 31-чи дарегинде жайгашкан. Биз азыр кеңсенин ичине кирип, курулуш компаниянын жүрүп жаткан иштери тууралуу маалымат алып беребиз сиздерге. Анда эмесе жүрүңүздөр. Бизди кеңсенин ичинен курулуш компаниянын негиздөөчүлөрүнүн бири Акбар байке тосуп алды. Саламатсызбы? Ишиңиздер илгери болсун. Иш кандай жүрүп жатат? Ошол биз бул компанияда кайсыл кызматтасыз? Менин атым Акбар. Ошол биз Карагай курулуш компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири болобуз. Азыркы учурда бизде Ош районунда Авиценна көчөсүндө бизнес класста турак жайды куруп жатабыз, кооператив турак жай. Азыркы учурда 1 жылдан бери куруп жатабыз. 80% курулуш иштери бүтөйүн деп калды. Ошону көптөн узатпай эле курулуш площадкасына көрсөтөлү. Акбар байке, анан айтсаңыз, курулуш компаниянын азыркы учурдагы бул курулуштан сырткары курулуш компания негизи канчанчы жыл түзүлгөн? Азыр кооператив турак жай комплекси бул канчанчы курулуп жаткан курулушуңуздар? Ушул тууралуу компания тууралуу бир аз маалымат берсеңиз. Карагай курулуш компаниясы негизи компания катары былтыр түптөлгөн. Жазында ушул биринчи жер тилкебизди сатып алганбыз, бирок биз буга чейин негиздөөчүлөр башка курулуш компанияларда иштеп келгенбиз. Анан өзүбүздүн кесибибиз боюнча дагы инженер куруучубуз. 6 жылдан бери ушул тармакта эмгектенебиз. Окууну бүткөндөн кийин, анан кийин менин партнерлорум Абдымалик, анан Мунарбек чоң курулуш компанияларында иштеген, Эл Насип компаниясында, мен болсо убагында Москвада иштеп келгем, окуп келгем, ошол жогорку окуу жайында Московский государственный строительный университетте. Бул жакта дагы көптөгөн ири проекттер реализация кылганбыз, бирок ошол биринчи проектибиз өзүбүздүн бренд катары Карагай курулуш деп. Ушул биз турган объект. Ошол. Демек, жетишерлик тажрыйба топтоп алып, анан компания ачыпсыздар да. Демек, бул жагынан мындай тажрыйба мол, буюрса жакшы эле. Тажрыйба жагынан айта кетсек, ошол жакшы тажрыйба алганбыз. Чет өлкөдөн дагы, Кыргызстандан дагы, Ош шаарынан дагы. Анан азыркы учурда мынакей 1 жыл эле болду курулуштун жүргөнүнө. Бирок өтө көп жетишкендиктер бар. Мисалы үчүн биздин аркабызда турган биздин А блоктун практически уже баардыгы бүтөйүн деп калды. Терезелер да коюлду. Анан кийин азыркы учурда ичиндеги стяжка иштери жүрүп жатат. Анан жакынкы арада мынакей фасадный материалдар да келип калды. Фасад баштайбыз дагы. Бул завершающий этаптардын бири болот. Курулуштун аякташына фасад бүткөндөн кийин эшиктерин коюп беребиз, подъездтерин жасап бергенден кийин бүттү деген сөз да. Анан кийин бул кийинки Б блогубуз дагы буюрса жылдын аягына чейин ошондой деңгээлге да жетип калат да, курулуш этапы бүтүшү боюнча. Негизи жалпысынан бул турак жай канча блоктон турат? Негизи бизде 3 блок. 3 блоктун 267 батир бар. Анан жакынкы арада дагы бир жакын блок кошолду деп атабыз. Бул жер тилкесин сатып алып. Ошо айтып кеткендей эле 9 эле этаж, эң өзгөчөлүктөрдүн бири. Анан тышы керамограниттен жасалган фасад болот, жакшы материалдардын бири. 30 жыл кепилдик беребиз, фасадный материал иштек болуп барсын. Анан кийин көбү азыр актуальный проблема болуп калды. Ошо жер титирөөлөр депчи. Анан ошого жараша бүт ошол нормаларга, ошол ГОСТторго, ошол СНИПтерге жооп берет. Анан 9 этаж эле болгондуктан бул мындай өзүңүз билгендей эле батир имарат бийиктеген сайын ошол жер титирөөгө кооптуу болуп калат. Ошондуктан арматураларды дагы, ошо бетондагы, анан конструкцияны дагы катуулаш керек болот. Бизде 9 эле этаж болгондуктан бул мындай көп нагрузкалар азаят. Ошондуктан мындай коопсуз батир деп айтсак болот. Демек, айрым курулуш компаниялар жана 16 кубаттайчы салып атпайбы? Ал бир аз жер титирөөгө кооптуураак. Кичине мындай опасения бар, бирок алардын баарын албетте госэкспертиза, анан кийин государственный ошол институттар аны расчет кылып ошого жараша жасашат. Бирок өзүңүз билесиз, физикада бул анан мисалы үчүн 16 этажга караганда 9 этажды биз ойлойбуз любой раскатта безопасныраак болот. Ушунда канча балдык жер титирөө туруштук бере аласыз? Бул деген негизи 9 балга жер титирөөгө туруштук бере алат. Бирок бул жердин жер катмары бекем болгондуктан бул жерде 9 балл жер титирөө болбойт деген заключение келген. 8 балга расчет кылынат да. Анан грунт негизи өзүңүз билесиз, ошо жер тилкесинен баардык нерсе зависит этет. Жер эгерде бош болсо, мындай просадочный грунттар болсо, ошо просадочный грунттардын эсинен бал
1 балга көтөрүлүп кетиши мүмкүн же наоборот түшүп калышы мүмкүн. Биздин учурда 1 балга түшүп атат да. Ошондуктан бул жакшы условия деп ойлойбуз да. Рыспай мырза, мынакей бул биринчи биздин А блогубуз, биринчи кабатында турабыз. Бул жерде өзүң көргөндөй эле көп иштер аткарылды. Мынакей стяжка болду, анан кийин бүт коммуникациялар бизде айта кетмекчибиз. ТЭЦК уланат, бүт жылуулук, борбордук жылуулук системабызга биздин турак жайдын баары. Ошондуктан мынакей ошол ТЭЦтен ысык суу жылуулук системасына кошулган разводкалар болгон трубалар, мынакей стояктар деп коет, темирден жасалган. Анан кийин ар бир батирге ошол подача менен обраткалар да кошулуп, трубалардын баары полный асты менен кеткен. Жакшы пластик трубаларын колдонобуз, российский Valflex деген компанияныкы. Бул ичинде армирование болгон, стекловолокно менен. Ошондуктан ТЭЦтин давлениясын болжол менен 10 атмосферге чейин давленияны көтөрөт. Ошол менен разводка болуп кеткен. Анан кийин мынакей бул биздин подъезд. Бул подъездде уже стяжка жасалган, уже мындай бүтөйүн деп калган кезектердин бири. Ушулдай материал бар, өзүңөр көргөндөй эле. Бул болсо биздин спенинный полиэтилен деген материал. Бул шумоизоляция катары колдонобуз. Эки батирдин, эки кабаттын ортосунда ылдый жактагы батир менен өйдө жактагы батир, өйдө жактагы батирдин үнү баскандары катуу же бир нерсе түшүп кеткендер же кыйкыргандары ылдый карай, ылдыйкы кошуналарга угулбасын деп ушундай материалды стяжканын алдына төшөйбүз да. Демек, мурдагы эски жанагы үйлөрдө, көп кабаттуу үйлөрдө болгон маселелер, проблемалар жок болот экен да. Ошол эски өзүңөр билгендей эле СССР маалында курулган панельный үйлөрдөн кыйла уже технологиялар да өнүккөн. Анан кийин заманбап материалдарды колдонуп жатабыз. Ар бир батирдин ичинде дагы, эки батирдин ортосунда дагы шумоизоляция колдонуп атабыз, стекловолокно менен. Анан кийин эки батирдин ылдый жагы менен да ортосунда дагы ушундай материалдар колдонуп жатабыз. Анан жүрүңүздөр, акырын бияка өтүп кете берели. Бул жакта электр дагы, зымдар дагы кошулган, магистральный. Бул ошол келиңиздер. Биздин эки бөлмөлүү батир А блоктогу. Анан айта кетмекчибиз, мынакей бүт электро разводканы, электр ток зымдарын баарын биз салып беребиз. Туура сеченияда болуш керек. Буларды өзүңөр билгендей эле входной зым жоонураак болуш керек. Себеби дегенде көбүрөөк киловатт салып атат. Анан кийин розеткаларга дагы жоонураак зым таланып калат, сечениясы калыңыраак. Анан кийин освещенияга ич керек. Ал жерде напряжение жок болот. Бүт зымдардын баары бизде Орусиядан келген кабелдер. Анан кийин булардын баары медный, жестен жасалган. Алюминий эмес, алюминий менен жестин айырмасы өзүңөр билгендей эле жест ошол электр проводкасына жагымдуураак болот, коопсуз болот. Ошондуктан ушуну колдонуп атабыз. Бул алюминийге салыштырмалуу 3 эсе кымбатыраак да. Ар бир курулуш, ар бир материалдын сапатына өзгөчө. Албетте сапатына беребиз. Анан бул жерде өзүңөр көргөндөй эле стяжка кылынган. Бул жакта дагы мынакей жанагы материал өзүңөр көргөндөй эле ушул стяжканын астында да кеткен, ушул жерден да трубалар да кеткен. Анан бул атайын ушундай дуал менен стяжканын ортосуна атайын ушундай коюш керек. Себеби дегенде бул стяжка ойноп турат. Плавающий пол деген технология менен жасалып турган. Миллиметр аркы терки жылып турганда, эгерде стенага примыкание плотный болсо, ушул жерден жарака кетип, ушул стяжка бузулуп калат да. Ошондуктан азыр бул стяжка колдонулган материал бул эмне азыр? Бул жөнөкөй эле цементно-песчаный раствор. Буну сухой стяжка деген технология менен жасалат. Бул стяжкалар сухой стяжкада жасалган стяжка жөнөкөй стяжкага караганда кыйла бекем болот. Буну дагы көрсөк болот. Азыр 4-этажда, 4-кабатта бизде жигиттер иштеп жатат. Ошондо көрсөтүп берели. Анан бул биздин эки бөлмөлүү батирибиздин залы. Бул жерде ошол именно А блоктогу батирлердин өзгөчөлүгү бул жакта эки жакта тең өзүңөр көргөндөй эле айнек терезелер бар. Бул 28 метр квадрат, өтө чоң. Бул жерге конокторду, кыргыздар жакшы көрөбүз го, конок тоскондучу. Анан ошого жасалган. Спокойно 50 адамды коноктоп тосуп койсоңуздар болот. Эгерде ошол биздин катталуучулардан, сиздин катталуучуларыңыздан конок тосом, мага чоң зал керек десеңиздер, мынакей кайрылсаңыздар болот. Терезелердин сапаты тууралуу айтсаңыз, бул эң маанилүү нерселердин бири биз ойлойбуз курулушта
негизи өзүңөр билесиздер, мисалы үчүн бетонду жөнөкөй адам текшере албайт да. Атайын адистер керек, анан кийин лабораторияга барыш керек, анан жөнөкөй жашоодо бетондун ичинде эмне болуп атканын же болбосо арматура кандай иштеп атканын көрө албайбыз. Ушул финишный материалдар деп коебуз. Бул терезе, эшик, анан кийин ушундай нерселер биз күнүгө кармайбыз. Ошондуктан биз ойлойбуз, ушул материалдарды өтө сапаттуу жасаш керек. Себеби дегенде ушуну адамдар күнүгө кармайт, анан кийин бир жери нит болуп калса дагы күнүгө кармап, адамдар дагы бизди күнүгө урушуп турат да. Биз жакшы 5 камералуу терезелерди колдонобуз. Бул казакстанский профиль. 5 камера дегенде бунун профилдин ичинде 5 отсек болот. Ошол 5 отсек жылуулукту же болбосо муздактыкты киргизбегенге тоскоолдук болуп турат. Анан кийин жакшы казакстандык профиль, түсү дагы ушундай антрацит түстө, өтө жакшы көрүнөт. Жакшы современный ремонтторго баардыгы мындай ыңгайлуу болуп подкатить этет. Анан кийин стеклопакет дагы өзүңөр көргөндөй эле калың терезе айнектен колдонулган. Анан бунун ортосундагы дагы ушул дистанционный эме деп коет, ошол планкасы алюминийден жасалган. Ушунусу дагы калың, 18 мм болот биздики. Бул дагы ошол жылуулукту же болбосо муздакты тыштан кирбегенге мындай каршы болот. Анан бүт механизмдер дагы турецкий болот. Бул жерде дагы коюла эле экен, азыркы учурда дагы иштер жүрүп жатат. Ушул маанилүү нерселер петля, бул жакта дагы фурнитура, ачып жапмай ашык-машыктардын баары, ошолордун баары дагы маанилүү болуш керек. Себеби дегенде жыл өткөн сайын дагы булар износ болуп, тез эле бузулуп калбаш керек да. Ошондой задача койгонбуз. Бул производитель 7 жылга гарантия берип атат. Ушул терезелер бир нерсе болуп кетсе, тердеп кетсе же болбосо ичиндеги уплотнительдер туура эмес туруп калса, келип алмаштырып бергенге биз толук кепилдик беребиз. Ну, 28 квадрат метр дедиңиз. Жалпы 2 бөлмөлүү батирлер канча квадрат метр? Эми азыркы учурда бизде баалар ошол отдел продаждан карап көрсөк болот. Баалар ар бир батирдики өзүнчө. Себеби дегенде этажга жараша, анан кийин бөлмөлөргө жараша батирлер дагы айырмаланат. Мисалы үчүн 3 комнат квартира алам десеңиздер, 3 бөлмөлүү батир алам десеңиздер, анын баасы салыштырмалуу бир батирге азыныраак болот. Анан этаж дагы өтө маанилүү, этажга жараша дагы баалар өзгөрүлөт. Болжол менен айтып кетели, $650 баштап $700 чейин азыркы учурда баалар сонун жакканга жараша ушул нерсе өзгөрүп турат да. Этаждардан карап эметсеңиздер болот, карасаңыз. Биздин Карагай KG деген сайтыбызда бүт актуалдуу кайсы этажда кандай батирлер бар экенин баардыгын жазып койгонбуз, ошол жактан тандасаңыз болот. Бул жерден стяжка кылып жаткан кезек, как раз полусухой стяжка. Мынакей биринчи раствор келет, буну тыштан атайын эмеде аппаратта аралаштырышат. Определенный сместе болуш керек, кум менен суу, анан кийин цемент. Ошо цементтин дагы пропорциялары маанилүү, цементи көбүрөөк болсо катуураак болот. Ошол нерселердин баарын эметип туруп, подавать этишет дагы, анан кийин бул жерден уровень менен, лазерный уровень менен теп-тегиз кылып, аккуратно ушинтип төшөп алышат правилаларын. Негизи могу стяжка биз көрүп жүргөн стяжкалардан бөлөкчө коюлат экен. Бул ошондо жылуу дагы болот да, туурабы? Эми жылуулук мааниси эмес, бул катуу болуш керек, бекем болуш керек. Ошол биринчи орунга коюлат. Эми албетте ушул шумоизоляция дагы жылуулукту дагы сактап берет, бир аз болсо дагы. Бирок айта кеткендей эле бүт үй ТЦК улагандыктан ар бир батир жылуу болот. Анга кепилдик беребиз. Анан бүткөндөн кийин мынакей бул уста акабыз эметип атат, түздөп атат. Ушундай атайын бут кийим кийип алып, стяжканы эметип салбасын деп негизи проминать этпеш үчүн. Анан кийин ушундай бир аппараты бар. Ошол менен жылмакай кылып, үстүн вибрация берип, жылмакай кылып, теп-тегиз кылып эметип берет. Уравнивать этип берет. Аябай жөнөкөй көзгө деле көрүнүп турат. Тегиз чыкканы аябай сапаттуу болгону. Бай мырза, биз мынакей Б блоктун 3-кабатында турабыз. 3-кабатта өзүңөр көргөндөй эле мына бул жерден азыр кыш дуалдарга кыш кою иштери улжанып жатат. Көрсөк болот. Бизде мынакей 2 батирдин ортосунда, бул бир батир, экинчи батир ортосунда обязательно шумоизоляция катары минеральный вата, базальт плиталары колдонулат. Бул өтө коопсуз материал, күйбөйт. Анан кийин жаман жыттарды же болбосо токсиндерди выделять этпейт, салыштырмалуу башка эмелерге караганда. Анан эң негизгиси үндү жакшы поглощение кылат. Бул жакта сүйлөгөндөр аркы жака
угулбайт деп тоскоолдук болуп турат. Андан кийин бул жакта дагы айта кетсек, бул уголок деп коет, могу темир уголоктор. Бул эмне үчүн керек? Өзүңөр билгендей эле биз сейсмоопасный зонада жашап жүрөбүз, куруп жүрөбүз. Бул болсо ошол усиление стен деп коет. Жер титирөө маалында ушул уголоктор перекрытияларга, ригелдерге кармалып, ушул кирпич кладкасына түшүп калбасын деп кармалат. Анан бул жөн эле өзү эмес, өзү эле иштебейт. Ар бир 5 ряд сайын, кирпичтин 5 ряд катар сайын ушундай сетка мак менен, могу көргөндөй эле сетка мак ушул эмеге дагы, конструкцияга дагы байланат дагы, анан кийин бүт дубалдын конструкциянын цельностун сактап берет да. Ошондой өзгөчөлүктөр бар, мындай хитросттор. Ошол нерселер дагы биз ойлойбуз адамдарга сапаттуу батир тапшырганга биздин салым кошот деп. Демек бардык жерлеринде ар бир кирпичте сапатка маани берип коюлуп, бардыгына сапат өзгөчө. Ооба. Эске алынаттыр да. Ооба, өзгөчө ошол нерселердин бири бизде ошол бизнес класстагы турак жай курган үчүн ошол жакшы биз 30 жыл жашайбы, 50 жыл жашайбы адам коркпой сапаттуу үйдө жашайм деген сезим менен жашаш керек. Ошол. Дагы бир нерсе көңүл буруп кетсек, Тускулай мырза. Бизде ар бир подъездде ушундай дымоудаление деп коет. Ошол пожар болгон маалда, өрт чыккан маалда ар бир подъездде бул жерде түтүн топ болбош керек. Ошого деп ушундай система, инженерный система ойлоп табылган. Бул стандарт катары алынган. Ушул түтүктөрдүн ичинен түтүн арк отверстиядан кирип өйдө карай крышага чыгып кетет. Бул жерде сигнализатор, датчиктер турат. Анан пожар болгондо ошол пожарларга түтүн келип, ошол датчиктерге түтүн келип, сигнал күйгүзөт дагы. Анан электроника иштейт дагы. Ушул эмени ачат, створканы ачат. Анан өйдө жактагы 9-кабаттын үстүндөгү вентилятор дагы өтө чоң мощностьта айланат дагы. Анан бул жерде бүт подъездде болгон түтүндүн баарын тез арада соруп чыгып кетет. Андан кийин адамдар дагы коопсуз эвакуация болуп, коркпой эвакуация болуп чыгып кеткенге дагы салым берет. Бул өз салымын кошот. Ошондой безопасный системасы дагы ойлонуп чыккан. Анан кийин бул лифт тууралуу айтсаңыз, бул жерде жүргүнчүлөргө бир, анан атайын жүк үчүн дагы лифт болуп кандай болот? Жок, бизде бир эле лифт проект боюнча коюлган, бирок бул нерсе ошол расчёттун нерсесинде болот да. Бизде ошол СНИП деген нерсе бар, строительные нормы и правила, бул белгилүү документ. Ошол жерде айтылган 9 кабаттуу үйлөргө расчёт боюнча ар бир тургундарды санап келгенде бир эле лифт жетиштүү деп себеби дегенде эми бийикте эле эмес да. Анан кийин 9дан жогору катар кабат үйлөрдө аларда обязательно 2 лифт коюлат. Бизде бир лифт, бирок жакшы, кенен лифт коюлат. Сапаты дагы жакшы. Hyundai деген корейский производстводагы лифттер коюлат. Кыргызстанда дагы жакшы иштешет алар. Анан лифтти коюп коюш башка, андан кийин дагы процесс эксплуатацияда дагы жашагандан кийин дагы аны ар дайым состояниясын карап, уход кылып туруш башка нерсе да. Ошондуктан Hyundai компаниясында өзүнүн бияктагы диспетчерский отделы бар, анан кийин инженерлик отдел бар. Ай сайын келип лифттердин смазка кылчу жерлерин, майлап турчу жерлерин, же болбосо бир жерин кичинекей нерселерин алмаштырчу нерселерин, износ болгон жерлерин алмаштырып турушат дагы. Анан кийин биз ойлойбуз, алар өздөрү дагы кепилдик берип атат. 10 жыл эчтеке болбой туруп берет деп, 20 жыл обслуживаниясы менен лифттерге эчтеке болбой жакшы жүрүп берет депчи. Ошол жакшы производстводагы лифт коюлса, проблемалар болбойт. Бизде көп адамдар ошондуктан дагы жогорку этажды дагы алыштан коркушат да. Себеби дегенде лифт бузулуп кала берет, өзүңөр билесиздер. Анан кийин ошол нерседин айынан дагы адамдар дагы мындай 5 этаж эле үйдө жашасам деп үмүттөнүшөт да. Бирок бул маселе бул бизде чечилген. Анан кийин айта кетчү нерсе, свет өчүп калган малда дагы бул лифттерге генератор уланат дагы, свет өчүп калган малда дагы лифттер өзүнүн ишин улантып берет. Бул болсо биздин 3-чү блогубуз. Биринчи 2 блогубуз уже монолит иштери аяктаган. Эң негизгиси ошо монолит иштер. Бизде курулушта монолит иштери аяктаган соң башка иштерге дагы фронт работа ачылып берет да, башка иштерге дагы жол ачылып берет. Ошондуктан
мынакей А блогубуз былтыр эле бүтүргөнбүз. Б блогубузду быйыл майда аяктадык, 9 кабатты тең. Мынакей анан ошондон кийин В блогубузду баштадык. В блогубузда буйруса сентябрь айына чейин, сентябрь айынын ичинде 9 этажын тең көтөргөнгө жетишип калабыз. Ошол анан кийин бул бизде дагы турак жай комплексибиздин дагы бир өзгөчөлүгү, бул бизде кенен короо деген концепциясы менен жасалган. Биз 86 сотка жерде 3 блок турат. Ошонун 30%-ына эле үй чөт, калган 70%-ы балдар аянтчасына же ошол үйдөн колдонулган жашоочуларына берилет да. Анан кийин бул двордун астында подземный парковка болот. Бунун жердин баарын бүткөндөн кийин казып туруп, крандарды алып туруп, казып туруп, подземный парковка кылабыз. Жабык 50 машина местага, ал жактан дагы сатып алса болот орундарды. Анан кийин ушунун үстүнө дагы бетон куюлуп жасалгандан кийин балдар аянтчасы болот. Анан кийин машиналар кирбейт бул жакка. Көпчүлүк курулуш компанияларда бул үйлөрдүн астында парковка алып, бул жагасы эмне болот ошондо? Бизде ошол бул биздин цокольный этажда коммерческий инфраструктура болот. Ошол атайын адамдарга керектүү болгон нерселер, күнүмдүк нерселер болот да. Мисалы үчүн супермаркет, фитнес зал, анан кийин кофе ичкен жер, анан кийин өзгөчөлүк катары дагы белгилеп айта кетмекчибиз. Биздин ошол В блоктун астында чоң 700 метр квадратта балдарды өнүктүрүү болуп борбор болот. Бул Балапан деген брендти билесиз да, сиз Ошто Балапан деп детский магазиндерди ачып иштетип жүргөн ошолор менен партнербуз. Жакшы ошол сеттин жакшы бир проекти болот, өзгөчө проекти. Ошол менен биргеликте сүйлөшүп айттык. Биздин ошол жашоочуларга, ошол жакта турган адамдарга мектепти же болбосо садиктен чыккандан кийин балдарга мындай өнүктүрүү максатында бир курстар керек, анан кийин оюн зоок борбору керек. Ошол нерсе ушул жерде болот да. Ошол менен биргеликте мындай уникальный концепцияда Кыргызстанда пока ушундай жок. Ошо биргеликте жасап жатабыз да. Демек, мындай ушул азыр коммерциялык бөлүмдөрдөн алам дегендер кайрыла берсе болобу же бул жактар уже бошобой калдыбы? Жок, бул жерде арендага беребиз. Анан кийин сатып алууга дагы бир 2-3 лоттор бар. Ошондо сураса болот, албетте жазса болот, эгерде кызыктар болсо. Анда эми биз турган жерлер, могул жерлердин бул асты бүт парковка алып, үстү аянтча болот. Балдар ойнотчу аянтча, башка. Ошол аянтчалар дагы маанилүү. Айта кетмекчибиз, маанилигин өзүңөр билесиздер, биз ошол батирден эле 4 бурчтук бетон коробкасынан эле жашай бербейбиз. Өмүрүбүздүн баары ошол жакта боло бербейт. Анан кийин эшикке чыгабыз, ошо короого чыгабыз. Анан короого чыкканда дагы ошол жерлерди дагы көп мындай айрым компаниялар да карабай коет. Ошолор дагы өтө маанилүү. Себеби дегенде бул дагы адамдардын мындай уникалдуу тажрыйбасына дагы жардам себеп кошот да. Анан кийин короо дагы батирдин ичин дагы көрсөткөндөй эле жакшы сапаттуу жасасак дагы, бул короо дагы ошондой расчет менен, ошондой проект менен чийилип, ошондой дагы реализация болот да. Эми бул жерде эмне маанилүү? Билесиздер, бизде жөн эле жаш балдарга гана инфраструктура түзбөстөн, мисалы үчүн уже чоңоюп калган биздин жашоочулар бар, биздин өспүрүмдөр бар. Ошолорго дагы инфраструктура түзүп, беседка, тренажерный зал, анан кийин китеп окуган жай, мисалы үчүн, анан кийин очоккана керек, мисалы үчүн чогулуп отурабыз да. Ошолордун баары бул жакта болот. Анан кийин жашылдандырууга дагы өтө маанилүү бурабыз. Бизде көзүңөр көргөндөй эле күн өтө катуу тиет жайында. Ошол жашылдандыруу дагы температуранын дагы төмөндөшүнө, анан ушул бактардын көлөкөсүндө да жүрсө жагымдуу болот деп эстейбиз да. Ошону дагы учетко алганбыз да проект. Анан могул курулуш жүрүп аткан аймагы, турган аймак мисалы үчүн кандай эмесин айтып кетсеңиз азыр? Бул жердин канчалык кардарларга ыңгайлуу, мисалы үчүн каякка жакын, ушулорун айтып атсаңыз? Ошо инфраструктура боюнча биз Ошский районунда турабыз. Бул жерде эң маанилүү болгон нерсе бул көп эле ойлойт экен, бул тыш жак депчи, мындай ХБК районунан кийин кээ бир центрде жашаган адамдар жашоону көрбөйт экен да, бирок бул өтө өнүгүп келаткан райондордун бири. Инфраструктурасы бар. Эң негизгиси нерсе бул өзүңөр көргөндөй эле чоң Авиценна жол көчөсү менен келдик. Кенен көчө, көп машиналар батат. Анан кийин бул жер дагы салыштырмалуу жолдун боюндан дагы жайгашпагандын дагы бир артыкчылыгы бар. Бул жерде тынч. Мынакей азыр биз уксак болот, курулушчулардын эле иштеп жаткан үндөрү чыгат да. Кандайдыр бир машинанын же болбосо деген сигналдардын, мындай шаардын үнү угулбайт да. Өтө тынч райондордун бири. Анан кийин
любой жерге бул жерден тез мөөнөттө жетсе болот. 15 минуттан ичинде биз бүт замерлерди жасаганбыз. Шаардагы любой инфраструктурага барса болот. Анан кийин азыр пробкалардагы маселеси көтөрүлүп калбады. Пробкалар мисалы үчүн шаарда могул Масалиева көчөсү менен өйдө карай кеткенде кечинде пробка болот, анан кийин эртең менен болсо ылдый карай кеткенде пробка болот да. Ошол маселеси да биз тескери жайгашкандыктан пробка болгон жагында жүрбөйбүз, тетири жагында жүрөбүз, ал жери жолу всегда ачык болот. Анан бул жерде дагы эң маанилүү нерселердин, уникалдуу нерселердин бири Ош шаарында ошол жылуулук системасы эме маселе болуп баштады. Ошол кышта дагы билинди. Көп мындай Фрунзенский райондо же болбосо аркы чоң бийик райондордо ал жака ТЭЦ жетпейт. Муздап калат. Муздап калат, ооба. ТЭЦ жетпейт, давлениясы да жетпейт, а биз ошол ТЭЦке жакыныраак болгондуктан бул жактан да азыр артынан өтүп кетсек болот. Чоң магистральный труба өткөндүктөн бул жерге дагы ТЭЦке кошулганга уруксат алганбыз. И кошулса да болот. И могул үйлөрдүн дагы курулуп бүткөн үйлөрдүн дагы жашоочуларынан дагы сурап көрсөк болот. Алар айтат, жылуулук менен проблема жок. ТЭЦтен өтө ысык давленияда эмелер келет, суу келет. Ошол нерсе бизди ысытат дейт. Анан үйдүн тышындагы биз үй жылоочу материал, жылуулукту кармаачу материал менен полностью жаап чыгабыз. Энергия эффективностуна жөндөр ойлонгонбуз да. Демек жылуулук жагынан эч кандай ойлонуштун кереги жок. Вообще ойлонуштун кереги жок. Буюрса ТЭЦ менен эле маселе болуп калбаса, биз ойлойбуз, ошо борбордук ТЭЦте ал жакта ар дайым жаңылуулар болуп турат. Ошондуктан бул маселе болбойт. Мынакей биздин турак жай комплексибиздин арт жагына келдик. Өзүңөр көргөндөй эле бул жерде мына ТЭЦ трубасы бар, магистральный, бул шаарга кеткен. Ушулдан эле биз кошулабыз ушуга. Анан бул жерде коммерциялык инфраструктура жайгашкан. Бул жерде мындай пандус болот. Ошол пандус менен түшүп, бул жерде супермаркет, кофейня, ошондойлорун азыр жазалып жатат. Анан бул жерде автоунааны коюучу жай болот. Ошол где-то чоң кеңинен жол болот, 6 метрлик. Анан ушул ТЭЦ трубасынын аркасындагы жер дагы бизге тийиштүү. Ушул жерде биз жашылдандыруу кылып, бүт биздин эле турак жай комплексинин жашоочуларына эмес, бүт ушул райондогу жашоочуларга сквер жасайлы деп жатабыз. Кичинекей сквер болот. Бунун видеолорун дагы, рендерлерин дагы сиздерге эметип көрсөтүп кетсек болот. Мына ошол биздин кичинекей бакчабыз. Буну атайын жазадык. Себеби дегенде бактарактардын дагы жашап кетиши да бар да. Ошону биз эртерээк тигип коелу дедик. Бул жерде мынакей корзинкалар да пока что тигилип турат. Анан буну алып барып туруп ушул турушунан эле перенос кылабыз да. Анан кээ бактарактар мынакей өзү өсүп кетти. Мына кээрлер мына тилекке каршы чирип калды. Буларды биз замена кылабыз. Алмаштырабыз дагы. Анчи булар өсүп калгандар 1 жыл болсо да, бир аз болсо да өсүп калды. Анан курулуштун комплекстин жашылдандыруусун азыртадан эске алып, азыртадан арчаларды тигип, азыртадан сонун жапжашыл. Мынакей каштандар бар. Бул туя деп коет. Анан кийин ак кайыңдар бар. Анан бул карагайлар бар. Карагай болгондуктан бул сосна крымская. Көп мындай ар кандай жашылдандыруу болот. Бул жашылдандыруунун дагы проектин бизге чийип берген. Бишкектеги белгилүү благоустройство менен алектенген урбанист балдар чийип берген. Ошол жакшы кылып чийилген. Ошо адамдарга ыңгайлуу болсун деп, анан кийин бактарактардын дагы жашап кетсин деп дагы атайын өзүнүн рекомендация берген да. Мисалы үчүн Ош жергесинде сууга же күнгө туруштук бере албай турган дарактар кереги жок деп айткан да. Мисалы үчүн азыр булар эмне ошондо? Бул болсо живой изгородь. Живой изгородь бул
Биз буну эмеден Андижандан алып келдик. Анан ошо кичинекей маалында бир аз өтө назик болот экен. Бир аз тамырын алып алгандан кийин жакшыраак болот экен. Азырынча ушундай жаап турдук. Себеби дегенде өтө катуу күн нуру тийгенде бир аз курап кетет экен. Аны күнү сугарып турабыз. Жакшы живой изгерет. Жашыл болуп, чоңойгондо куст болуп тосуп турат да. Ошо ушундай. Сапар мырза, эми азыр бул жакта курулуш менен таанышып чыктык. Эми тоо терин айтсак, азыркы учурларда айрым курулуш компаниялар менен кардарлардын ортосунда бир аз келишпестиктер болуп, айтылган мүнөтүнө бүтпөй, бир аз ыз чуулар болуп атат. Бизден дагы ушул көрүүчүлөр көп сурап атышат. Ушул тууралуу айтсаңыз, бул сиздер куруп жаткан бул объект Карагай курулуш компаниясында жалгыз эле ушуну куруп жатасыздарбы же дагы башка объекттериңиздер барбы? Дегеним, айрым курулуш компаниялар бир эле объектин бүтүрө албай, анан 2-3 объект баштап алып, же аларды кардарларга бере албай, ушундай ыз чуулар көп болуп атат да. Ушул тууралуу айтсаңыз. Ооба, аябай мындай көбөлүү суроолордун бири экен. Көп эле адамдар бизден деле башында келгенде мындай сомнение болгон, чын айтсам. Биздин бул биринчи эле объект, анан кийин жалгыз гана объект, ошол 3 блокту куруп атабыз. Анан бул нерсе эмнеден келип чыгат? Бул нерсе адамдар ала албай калгандыктан эң негизгиси бул документациядан келип чыгат. Бизде айта кеткендей эле бүт документтердин баары алынган, ошол мамлекет не талап кылса ошол документтердин баары бар. АГЗ, ИТУ, заключение экспертизы, ошонун баарын алганбыз. Анан кийин жер менен дагы мындай көөлөр дагы спорный жерлерге курулат да. Ошол мындай ызычуу жерлерге эмес, бул жердин баары таза, таптаза, өзүбүздүн атыбызда, ушул жердин баары. Анан кийин ошону өткөргөндөн кийин, анан кийин баарын алгандан кийин кийинки этап бул курулуш этапы болот. Ото куруу этабында да көп башкалар дагы туура эмес каржылоо болушат. Сен айткандай эле адамдар акчаларын төлөшөт, бирок ал акчалар башка жака иштелип кетет да. Көп айрым учурларда да. Бизде бир эле жалгыз объект болгондуктан, анан бул объект дагы биздин жүзүбүз болгондуктан, бул объекттен дагы башка объекттерге дагы ойлойбуз. Пример катары болуш керек деп. Ошондуктан биз толук каржылоо кылып жатабыз. Бир дагы тыйынды башка иштерге жумушабай, ошо курулушка керек болгон нерселердин баарын кылып жатабыз да. Анан өзүңөр көргөндөй эле мынакей бул нерсени сүйлөп коюш да бар, анан ишке ашырыш да бар да. Мына 1 жыл болду. Июндун ушул болжол ушундай убактарында баштаганбыз. 1 жыл ичинде 2 блоктун 9 этажын көтөрүп, 3-чү блоктун дагы 2-нчи этажына жетип калган кезегибиз да. Башка компаниялар дагы кардарларга айта кетмекчибиз. Ошол нерсени биринчи очередте караш керек да. Ошол мөөнөттүн ичинде кандай иштерди аткарды, анан кандай иштерди аткарып жатышат. Бизде мына А блогубузда практически курулуш иштери 90%га бүтөйүндө болду. Фасад иштерин жасайбыз дагы, анан бүттү аяктайт да. Ошол нерсе дагы адамдар үчүн да кепилдик болот да. Анан да кардарларга да айтып кетмекчибиз. Ошо башка кылып жаткан ишин караш керек. Курулушта адамдар кандай жүрүп атат, анан темп кандай кетип жатат, 1 айдын ичинде байкап көрсө болот да. 1 ай кичине кыска эле мүнөт, бирок 1 айдын ичинде байкап койсо болот да. Кайсы иштер аткарылды, кайсы иштер аткарылган жок, же токтоп калыштыбыз. Ошондой нерсеге көңүл буруш керек. Ошондуктан биз ойлойбуз, ошо курулушту курулуп жаткан үйдөн алам деген адамдар ошо бир аз изилдөө жасаш керек. Анан жөн эле ишем калбастан бир рекламага албетте документтерин келип текшериш керек. Биздин офисте мынакей келсеңиздер болот. Текшерип баарын көрсөтүп айтып беребиз. Анан курулуш темпин дагы көрсөтүп айтып беребиз. Анан материалдарын дагы мындай өзүңөр көргөндөй эле ачык айкын, жашыруун нерсе жок. Ачык айкын баарын көрсөтүп айтып беребиз. Анан албетте кээ бир адамдарга бул биздин батирлер кымбат болуп калышы мүмкүн, кээрлер адамдар үчүн наоборот арзан болуп калышы мүмкүн. Биз ойлойбуз, сапат менен ошол баасында эң дал туура келген компаниялардын бири биздин турак жай комплексте ошого да туура келет. Анан кийин эң негизгиси курулуш бүтүшүнө 1 эле жыл калды. 1 жылдын ичинде бүт курулуш иштерин аяктап, уже кардарларыбызга ачкычтарды тапшырып берет. Мынакей биз сиздердин куруп жаткан курулушуңуздар менен тааныштык, баарын бир чекеден кардарларга түшүнүктүү айтканга аракет кылдык. Жыйынтык сөзүңүз барбы? Ооба, баардык кардарларыбызды күтөбүз. Ош шаарынан мындай проблемасы жок. Жакшы сапатта батир алам десеңиздер, бизнес класста Карагай курулуш компаниясынын корпоратив турак жай комплексине келиңиздер, чакырабыз. Эң негизгиси курулуш аякташына 1 эле жыл калды.
Анан ошол адамдар үчүн ошол негизи өтө маанилүү экен. Бир жылдын ичинде өзүңүздүн үйүңүздөргө кирип жашайм деп калсаңыздар, анда бизге келиңиздер. Барыңыздарды күтөбүз. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бул жердин дарегин айта кете турган болсок, бул жакта Ош шаарындагы эң белгилүү көчөлөрдүн бири Абсамат Масалиев проспекти жайгашкан. Ушундан келип туруп эле Орто Азия мейманканасына бурулган көчө менен Авиценна көчөсү менен келесиздер дагы. Дал ушул жерде Карагай курулуш компаниясынын кеңсеси, анан турак жайы жайгашкан. Ушул жерге келип сиздер Ош шаарынан сапаттуу курулган, акыркы технологиялар менен курулган, эч кандай моундай ызы чуусу жок, жакшынакай батирелерге ээ болом десеңиздер, Карагай курулуш компаниясына келиңиздер. Сиздерге дал ушул адистер бардык өзүнүн түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, кеңештерин берип, ар дайым сиздерге кызмат кылууга даяр. Андыктан сапаттуу жана акыркы заманбап үйлөргө ээ болом десеңиздер, эч ойлонбой Карагай курулуш компаниясына келе бериңиздер.